Баштабайсыңар ба? Қана диалогыңар? Репликаны бербей атса, мен эмне деп айтайын? Азыр сиздин кезекте эже. Мына ачык ал. Мен Кыдыкеева менен мындан ары бир сахнада ойнай албайм. Күмүшай! Бул мени атайлап жаңылтып атат. Сиз эмне деп атасыз эже? Эй, тебиребе. Күмүшай! Арбатпаңызчы, пожалуйста. Bunun kılıkları meni kekirtegime çeyin жетип кетти. Канчага чейин чыдап жүрө берем. Күмүшай, жакшыраак түшүндүрүп бериңизчи, сизге эмне болду анчалык? Бул мени жаңылтыш үчүн репликаны атайын туура эмес берип атат. Туура эле берип атпаймынбы эже? Эмнени туура берип атасың? Репликаны? Эй, жарыбаган кыз. Мен эмне билбей калат деп атасыңбы? Текстиңизди карабайсызбы да туура эмес берип атсам? Мен окутчу сенсиңби? Окуткан жокмун эже. Эй, Кыдыкеева, алдыгы кыл мойнумду жулуп туруп, Олма карматып коем, уктуңбу? Ай, Күмүшай, сага эмне болду? Уят эмеспи я? Уяттын момунуң билип коюп турбу? Зура, сен эмне мени тыйып атасың? Андай кыйын экенсиң, тыйгының момунуңду бутка чалынбай жөн жүрсүн. Бул театрда же мен, же бул иштейт. Бүттү! Репетиция. Чакырдыңызбы? Сен эмнеле ызычы чыгарып атасың? Сиз да Бакенге болушайын деп атасызбы? Күмүшай, эсиң барда этегиң жыйгын. Уктуңбу? Ал эмне дегениңиз? Сен эме Бакен менен жаңжал чыгарганыңды билбейт деп турасыңбы? Эриң согушта кан кечип жүрсө, а сенин кылган кылыгың бул. Эмне, кармап алдыңызбы? Ойбеттир бар. Бетиңди толтойтуп кантип ушинтип айтып атасың? Элдин баардыгы билет. Өбүш өкөңөрдүн сүйүүңдү.
Eриңдин бетін, елдің бетін қантып қарайсың? Ертеңкіңді ойла Күмісай. Ертеңкіңде Бакенге жөні жоқ асына бербеген. Ал сендей шалпек емес. Ha, Бакенге көзім түшіп қалды демейсіз бе? Ошонтип эле айтпайсыз ба? Чаргытпай. Шығып кет. Шығып кетем. Шығып кетем. Саламатсыз ба? Келдің бе? Отау. Қинаға жоқ па екен? Барайық сеже. Не oldu Ece? Сөйлесіп жатқан сөзім бар. Ne oldu Ece? Өзің білесің ғой. Мен қараған ата енем бар. Қар заманда. Олар өліп қалауы деп қорқып. Ece, бұдаттан еле айтпайды біліңіз. Мұны алып тұрыңызшы. Бұл айлығының ұшы қалған. Жоқ. Маған керегі жоқ. Мұндан да көбірек керек пе, Ece? Жоқ. Анда... Бакен, мен бұл жерде істеп отқан ақшам үшін айлық алып ептеп жашап отмаймын ба? Ece, теге театрда іштей аласыз ба? Кешкісін вахтерша болып. Бакен, бұл іштеген айлығымдан айырылып қалған тұрамын. Неге, Ece? Сен қолыңнан жардам керек болшы. Айтыңыз, Ece, қолымдан келген жардамды. Şu sen қолыңнан келеді. Айтыңыз. Бакен, қандай айтсам екен? Керім Ақын Өбішевич жақында малшыларды қыдырады екен. Не, малдың еті керек болып отауы. Жоқ. Қатты түсіндірсем. Айтыңыз, Ece. Керім Ақын Өбішевич, сен алар менен чоғы барып келсін. Ойын қойып бұ? Же концерт менен бе? Қатты айтсам. Айтыңыз, Ece. Бакен, барып алар менен чоғы үй салып келішін керек. Бакен, Ece, не де отасыз? Бакен. Неде сіз не де ойлап отасыз, Ece? Химал апкомның секретары болған. Кім секретар болса не болып тұр, Ece? Бакен, айнадайды ұғып қойшы мені. Шығып кетіңіз, Ece. Қарған кішілер Жоқ, Ece, шығып кетіңіз де отам. Айнадайды ұғып қойшы. Екінші мұнда келбеңіз, Ece. Мен аты немем не болады? Бұл жерден кетіп қалыңыз, екінші келбеңіз ана Бакен, мұнда. ұқша айнадайым, Бакен. Пай, Ece, кетіп қалыңыз де отам. Бакен, қой отыр çaylanayım. Бакен, beni içine olup koycu. Кетіп қалыңыз, Ece. Шығып кетіңіз. Не алып жүресіз Бакеннің үйінде? Жөніне? Әне келсе болмай ма?
Бакен. Oldu Baken. Ne oldu aytчы? Мо желмоғыз қатын мияқта не қылып жүреді? Баламды қарап беріп отқан. Ушылай албы? Кім тап берді мұны саға? Ыбышев. Ыбышев пі? Бұл жеткен желмоғыз қатын да. Пржевальск бүт білет. Мұны жеңе қатын деп қойшады. Аялдар мен еркектерге ойноштап беріп күнін өткөріп жүрген қатын. Тайкем саған не мақсатта тап берді ол екен? Ыбышев, сен тайкең бе? Ооба. Арина. Мен түшіндім. Бакен, мен сенің алдында ақтанғым келбейді. Мен азыр кетем. Бирок кийин мен сага уймак экен түшүнүп аласыңыз. Demek көндүрө албай койдум дечи. Ал мені қуалап шықты үйінен. Ал жаққа тақыр келме деді. Герой екен. Аны көрөбүз. Арина мені көріп қалды. Аринабы? Ооба. Ал эмне кылып жүрүптүр ал жакта темселеп? Подружкасы екен Бакеннин. Анда мындай кыл. Gir. Arız. Emne oldu? Мен иштей албайт экем. Ким айтып жүрөт ошону? Мен өзім. Түшүнүктүү. Мен барын билем. Уктум аны. Мен сізді мындай кишиде ойлогон эмесмин. Кандай ойлосоң ошондой ойла. Сіздің уятыңыз жок экен. Саплячка. Сен эмес мени сындай турган. Бар. Ишиңди кыл. Баары кайра жазам. Жаз. Айырып туруп колуңа караматам. Анда мен жумушка чыкпайм. Чыкпай көрчү. Чыкпайм. Сауатбек белең, Жумадылов. Ооба. Бияктан не кылып жүрөсүң? Сизди күтүп аткам. Менеби? Ооба. Неге? Тиги биздин мектепке жолугушууга келерибизди унутуп калган жоксузбу деп. Мугалимдер өзгө айтып жообун айтып коебуз дебедиңер беле. Андан кийин такыр эле жоколуп кеттиңер го. Унутуп калган окшойсуңар, Жок эже, унуткан эмеспиз. Чын эле сураганбыз. Макул. Бирок кийинчерээк деген. Анан жакындаганда айтабыз деп ойлогонбуз. Анда не жакындап калдыбы? Билбейм. Мугалим өзү айта элек. Эскерткени келгенсиң го, Аны жөн эле айтып койдум. Жөн эле айтып койдуң? Калп айтып койдуңбу? Ооба. Кызык.
Айтчы чыныңды, эмнеге келдиң эле? Тиги оюндар качан чыгат? Ошону билейин деген. Бая эле ошентип айтпайсыңбы? Буюрса жакында чыгат. Келесиңби? Келем. Аябай көргүм келатат. Анда келип пат-паттан кабар алып турай. Макул. Эже? Сиз каяка баратасыз? Үйгө бараткам. Тиги сизди узатып барсам болобу? Узатып? Ооба. Жүрө, узатсаң узат. Ким менен турасың? Апам экөөбүз. Апаңдын аты ким? Бурул. Окуңчу. Жакшы окуйсуңбу? Ооба. Жакшы окуйм. Чоңойгондо ким болосуң? Мугалим. Бирок апам каршы. Неге? Атам мугалим болчу да. Анан айылдан балдарды чогултуп үйүбүздүн бир бөлмөсүндө окутчу. Мен анда 7 жашта болчумун. Мен да кошо окутчу. Кайсы айылда? Түптө арал деген айыл бар. Ошо айылдан болобуз. Окутчу дедиң. Анан бирөөлөр атам үстүнөн арыз жазыптыр. Эл душманы деп. Анан НКВДан келип кармап кетишкен. Сен да атамдай болуп каласың деп апам корко берет. Андай окуя бизде дагы болгон. Атам мугалим болчу да. Анан мектептин директору да болчу. Анан бирөөлөр атамдын үстүнөн тоголок арыз жазып, НКВДшниктер келип алып кетишкен. Анда мен мектепте окучумун. Анан эмне? Эл душманы деп айдалып кетти. Жок. Атам бат эле чыккан. Тиги Саякбайдан баштаган артисттер барып атамды алып келишкен. Манакчы Саякбайбы? Ооба. Атамдын жакын теңдеши да. Менин атам атылып кеткен. Саатбек. Сага артисттик жагабы? Артисттик деле жагат. Анда буюрса артист болорсуң? Билбейм. Болосуң, болосуң. Мына, жеттим үйүмө. Ушул үйдө турам. Чоң рахмат узатып келгениңе. Сизге да рахмат менен сүйлөшкөнүңүзгө. Бара кой, Мейлиңиз, жакшырамыз.
Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен журналистка Кендирбаева. Айнура Кендирбаевамын. Таныдыңызбы? Жок, таный алган жокмун. Кимге келдиңиз, Айнура Кендирбаевна? Сизге? Магабы? Ооба. Арина Дементьева менин касташым. Сиздин подружкаңыз Турбаева. Аринабы? Ооба. Арина мага Бакен Кыдыкеева менин подружкам, бир маселе болуп атат. Ошону жазып кетчи деп чакырган. Эсиңиздеби? Сиз экөөбүз акыркы жолу түздө жолукканбыз. Андан бери бир аз өзгөрүп кетиптирсиз. Ой, ой, мен Бакен эмесмин. Анан кимсиз? Бакен эле болуп турасыз го? Жок, мен айтып атпаймын Бакен эмесмин деп. 3-4 жол мурун эле жолукпадык белек. Ой, Бакен менден да жаш, менден да сулуу да. Ошондой дейм да. Кыдыкеева төрөгөндөн кийин ушундай болуп калды деп ойлойдум да. Ошондо сиз мени тиги орустардын Баба Ягасына окшоштуруп атасызбы? Жок. Баба Ягаден карыган да. Сиз жаш эле болуп турасыз. Сулуу эле экенсиз. Ошентсеңиз жүрөгүм чүрбөй. Эми ойлоп атпаймынбы? Эмтен эле орустун Баба Ягаларына окшошуп баштаганмынбы деп. Кечирип коюңузчу. Мен сизди капа кылайын деген эмесмин. Жок, капа деле болгон жокмун. Мен деле тамашалап атпаймынбы? Эми ишендиңизби? Башка актриса экениме. Ооба. Бирок мен азыр театр жөнүндө жазып жүрөм. Мен көп эле артисттерди билем. Мисалы Сайыкбай Каралаевди, Касымалы Жантөшевди, дагы Райкан Шүкүрбековду, анан дагы Отунчу Сарыбагышевди, тиги Алы Токонбаев артист эмес экен да. Ооба, артист эмес. Бардыгын тааныйт экенсиз. Мени тааныбайсыз. Айтсаңыз, балким тааныйм. Мен Алиман Жангорозова деген болгом. Ой, тааныйм да сизди. Сиз деген биринчи дикторсуз да. Туура, аны кайдан билесиз? Тиги Касымалы Бектенов менен чогуу түшкөн сүрөтүңүз радионун студиясында микрофондун алдында турат. Ошондо жазылып турган. Кыргыздын биринчи диктору деп. Демек тааныйт экенсиз. Бакенге келген турбайсызбы? Бүгүн Бакен жок, ал үйдө. Алиман эже, мен азыр сизден интервью алып алайын. Анан кийин Дементьева менен Бакенге анданыраак барам. Алиман эже, айтыңызчы. Мен да ушулардай болуп роль ойногум келет, апа. Не кыл дейсиң анан, балам? Мен силерге эч нерсе айтпайм. Менин мизимди байтара албайсыңар. Фашисттер! Фашисттер! Айланайын билек. Намысыңды алдырма bu düşmanlarga. Басынбағын. Sen Kırgızdın balasısın. Manastın tıkımısın. Dur aylanay. Çıdağın aylanay. Sen ölmeysin, sen ölme. Sen öz yerine kayırılıp gelesin. Aman esen gelesin, karaldın. Sen eline kayırılıp gelesin balam. Sen ölmeysin. Sen ölmeysin, kayırılıp gelesin. Atatürk'üne kayırılıp gelesin balam. Ben seni gütüm. Karaldım, ben seni gütüm. Aylanayınlar. Aylanayınlar. Hadi toktot kıla. Çayrat kılıkla. Bizim balдар kayıtıp gelişecek. Aman esen. Ömürlerin dileğiyle. Gelişecek. Atam gelin kalmayın. Aman esen gelin. Aske. Sizge ne oldu? Ушунча да жашык болосуп. Могул элди көрүп туруп кантип ойнойм я?
Эмне келдиңиз эже? Сизге эмне керек? Ай эмне? Ыбышевтан оңойлуу кутулам деп ойлодуң. Ыбышевтан айтканынан көнбөсөң, театрыңдан кол жуйсуң. Мен ошону айтканы келдим. Сен ойлон. Ойлонбойм. Андан көрө өлгөдүм артык. Таптакыр андай болбойт. Айтып коюңуз ошол Ыбышевиңизге. Бул менин акыркы сөзүм. Мен да сага эскерттим. Gel. Айналайын. Қасымалы жан төшіп тұрғайсың ба? ооба. Мен Өзбек деген боламын. Ушул айылданмын. Жакшы. Қаныбегіңде бардығыз қары жашыбызға қарабай оқығанбыз. Жатқа білеміз. Ойыныңар өте қызықты екен. Жаш қарыбызға қарабай барызды ыйлатпадыңар ба? Ыйлабаған ел қалған жоқ. Өзүбүз айладык аке. Эми үйгө барып чай ичип кеткиле. Баягыдай барчылык заман эмес. Бирок силерге чай бергенге жарайбыз. Эскинин жугу бар. Амма Ореке мен уулум болот. Ушул ээрчит барат. Мен эртерээк барып кам көрө берейин. Макул, жарайт. Бул жигиттин аты Абды. Бакендин жубайы. Бакендинби? Ооба. Бакенде бул жактабы? Ал театрда эле, Пржевальда. Бизи баштаанда. Баштайын. Ай балдар, барыңар эми ачык болдуңарга өзөк жалгап алалы, Касым агай. Филармония бригадасы оюндан концерт бир беле койсок кантет деп суранып атышат сизден. Элдер да спектакльде мукан калышты. Эй, эртең директорунун тили кушат анан. Эмнеге концерт бербей жүрдүңөр деп. Ушунча айдан кийин шаңды ырдаганда болбой калат го деп атат го. Анда туура эле. Эртең директор нааразы болсо, тиги Жантөшев спектакльдин атмосферасын бузат экен деп концерт бердирбей койду деп айтып барышсын. Сен ошентип айтып бар, макулбу? Макул. А бул жигиттин атасы үйүнө чайга чакырды. Бригадасы менен алар дагы барышсын. Макул агай. Жүрүңүздөр анда. Жүргүлө. Бакен. Бакен. Почему ты не в костюме? Что с тобой не так? Ты сегодня сама не своя. Извините, я сейчас соберусь и все сделаю. Соберись ради бога. Жолдаш Айдарқұлов, Қыдыкееваны 5 минут бошап тұрыңызшы. 10 минут перерыв. Қыдыкеева, бол тез. Бакен, менен сага айта турган 2 сөзүм бар. Биринчиси, мен сени мурдагыдан да өзгөчө сыйлап калдым. Сен жаш болсоң дагы абийиңди таза сактаганды билет экенсиң. Ошон үчүн мен сага башым дейм. Агай, антпеңизчи, бул эмне кылганыңыз, агай? Сөзүңүздүн дөркүн түшүнбөй атам. Азыр түшүнөсүң. Экинчи сөзүн деле биринчисине байланыштуу. Жанагы Ыбышевди. Ошол Ыбыш сени театрдан чыгар деп мага көрсөтмө берди.
Анан чыгарасызбы мени? Бакен. Ханың көрсөтмөсүнүн төркүнүн түшүндүм. Сага башым дейip таазим кылганым да ушул. Сени театрдан чыгаргандан көрө өзүм театрдан кеткеним туура. Менин ордума башка директор келсе, балким сени театрга алып калар. А мен аман болсом, жанагы 60-тагы кутурган ыбыштын үстүнөн сыкка карызданам. Колу жолум бош болот. Барчы жердин баарына барам. Бакен, мен фронтовикмин. Согушта кан кечип, ажал менен кармашкан кишимин. Аялдар эч нерсе калган жок, Бакен. Ай, сиз мен үчүн жабыр тартпаңыз. Керек болсо мен өзүм кетем. Сизге залалын тийгизбейм. Жок, Бакен. Сенин келечегиң кең. Токто. Ушинтип качып кутулуп кетем деп атасың ба? Токто. Ыбышевдин айтканына көнбөсөң, шермендеңди чыгарам. Токто деп атам. Элдерге чоңдордун ойношу болгон деп жаян. Уктуңбу? Ыбышев өчүмдү алып бер деди. Жоголуңуз көзүмө көрүнбөй. Үзүп алың көзүңө. Зинаида Артемьевна, почему этот мой акцент вам не нравится? Витя, потому что ты полностью изображаешь немца. А Мосин не немец. Не немец? Кто же тогда? Он предатель. Нет, он же не предатель, он фашист. Ну хорошо, как имя, отчество Мосина? Иван Никифорович. Ну? Получается, предатель? Получается, да. Ну, а как мне его изображать? Ну, это надо искать. Зинаида Артемьевна, может, он хочет походить на фашиста и делает такой же немецкий акцент? Ну, может быть такое, да. Хорошо, давай попробуем. Что? Зин, чего репетиция не начинается? Бакен опаздывает. Раньше никогда такого не было. Может, послать кого-нибудь к ней, узнать, вдруг что случилось? Давай ты скажи Ажигабылу, пусть он продолжит репетицию, а я сама к ней сбегаю. Да? Да, давай. Спасибо, Валя. Все, давай. Давай.
Здравствуйте. Вы к ней? Да. Она, оказывается, ушла. Вот это письмо оставила на подоконник. Если кто-то читает это письмо, то я люблю театр. Безумно люблю. Но я вынуждена была оставить. Как давно она ушла? Не знаю. Я пришел 5-10 минут назад. Куда она могла пойти? В пристань. Или в ту сторону. Там дорога есть, на Фрунзе. Побежали. Вот она! Макен! Макен, стой! Макен! Ни о чем не переживай. Возвращайся домой, я все улажу. Это останется только между нами, поняла? Держи. Иди домой, все будет хорошо. айың орнында жылдыздың орнында баршаның барлығы сен отырасың. Эже, жаман хабар. Эмне болуп кетти? Бакен театрдан кетип атат. Катты күн эмне дейт? Билбейм эже. Театрдан баруу ушинтип айтып атышат. Эми эмне кылабыз? Билбейм. Кетүүгө мажбур болушуптур. Ботом аны ким мажбурлаптыр? Билбейм эже. Бакен кетсе театр отуруп калбайбы? Ооба эже, отуруп калат. Жүрчү. Алиман жозура силер кайка? Азыр репетиция да. Кайдагы репетиция? Биякта театрдын тагдыры чечилген атса. Не болгон тагдыр? Кадекеева театрдан кетип атат. Неге? Ой, ошого. Апей, мен эмне турам делейм? Бакенді кетіргенден көрі өзім кетейін деп арызым жазып даярлап қойдым. Оксананы ойногонго актриса таап эле тапташет. Анан кайрага кетиргиле дейт. Бакенин ордуна ойной турган эч ким жок. Бакен кетсе, сиз да кетсиз, анда мен не кылам бул жакта иштеп? Мен да арыз жазам. Жолдош директор. Жолдош шучунбу? Чын Алиман. Окуйгун. Бакен кетсе, театрыбыз эмне болот? Биз кетирели деп жаткан жерибиз жок Бакенди. Эмне өзү кетип атабы? Алиман, өзү кантип кетмегиле. Кетир деп мажбур кылып атышат. Койгун, анан эмне отурасыңар? Барчу жерге барып айтчу сөзүңөрдү айтпайсыңарбы? Ошол барчы жерден бизге көрсөтмө келип атпайбы, Алиман? Баягы 41-жылы Фрунзеден көлгө сүргүнгө айдалгандай болуп аткан экен да. Ошондой болуп атат окшойт сияга. Жолдош директор. Мен азыр обкомго барам дагы айтчу сөзүмдү айтам. Баягы кылыктарынан бери айтам. Көп болсо мени театрдан чыгарып ийер. Бул барат. Тайманбайт. 30-жылдары Касымалы Жантөшев экөө алайга барып биргештешкен. Касымалы Жантөшев райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы. Алиман болсо синий блузки кыймыл менен бирге кыргыз кыз келиндеринин укугун коргогон. Балким билет, бир талуу жерин тапса,
Бакенді алып қалар.